Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрүк каналы. Бул чыгарылышта 9 май турнири качан башталат? Ош облусу жаңы команда түздүбү, жаңы ипподромго канча акча сарпталат? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. 9 май жеңиш күнүнө арналган Көк Бөрү боюнча республикалык мелдеш 2 майдан 9 майга чейин Чолпон Ата шаарындагы ат майданда өтөт. Көк Бөрү Федерациясы турнирге катышуучу бардык лигадагы командалардын курамдарын кабыл алуу башталганын маалымдады. Алдыдагы 9 май турнири буйруса башынан аягына чейин улуттук спорт телеканалында түз эфирде көрсөтүлөт. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Буга чейин Норус турнирин көрсөтүү боюнча маселелер чыккан. Учурда спорт каналы толук түрдө түз эфирде бардык оюндарын көрсөтүүгө даяр экендиги белгилүү болду. Жаңы ипподромго 444 миллион сом бөлүнгөнүн Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 23 апрелде Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында айтты. Биз жер тилкелерин сатып алдык. Ал жерде эч кандай суроо жок. Компенсация маселеси чечилди, деди ал. Ал эми эски ат майдандын аянты 46 гектарды түзөт. Аукцион жарыяланып сатылат. Жаңы ипподром тез аранын ичинде курулуп бүтөт деп ишенебиз. Жаңылык Ош облусунун Көк Бөрү Федерациясы Бүркүт деген команда түптөдү. Буйруса 2 лигада оюн көрсөтүшөт. Жетекчиси Шумкар Пазылов, машыктыруучусу Жаныбек Каримов, сайыпкери Исраили уулу Мухаммедали. Бул команданын максаты биринчи кезекте 1 лигага чыгуу. Курам жакында белгилүү болот. Сарыөзөн командасы 9 май турниринде абдан катуу даярданууда. Команданын коргоочусу Алын Назаров буга чейинки сборлорго караганда бул турнирде азыраак уктап, көбүрөөк машыгып жатабыз деди тамашалап. Оюнга даярдык жакшы болсо 10 күндөн бери даярданып атабыз. 10 күндөн бери машыгуу жыйынындасыздар. Кандай болуп жатат? Мурдакы машыгуулардан бул машыгуу бир өзгөчөлөнүп жатабы? Бир аз өзгөчөлүгү бар. Эртерээк туруп даярданып атабыз да. Октябрь даярданып атабыз. Иш көп болуп атат сиздерге, тапшырмалар. Расписание менен эртең менен турмай, тамак ичпей, залга бармай, ат минбей, түштө эс алмай жүрмө. Бул ат бурана деген ат, Берек Байкөз минген ат. Биз ошол 9 майда минсекке достансам, Берек Байкөз бир аз талашып атабыз. Берек Байке бул атты бербейби, өзүм минем деп атабы? Өзүм минем деп атат. Берек кодин, жакшылап сүйлөшсөк. Ынтымак командасынын жаңы оюнчусу Арстанбек уулу Кутболсун менен таанышалы. Кутболсун 9 май турниринде Абдасбек Мырзабек уулунун ордуна оюнга чыгат. Буга чейин чемпионатка чыкканбыз, жаштар аралык. Адайым Бакайырда дөөлөткө чыктым. Район аралык оюндар чыгып жүрдүк. Өзүңүз ошол эле Талас областынын Бакайырда районунан экенсиз? Ооба. Кандайча чакыруу болуп калды сизге ынтымак командасына? Байкелер чалды. Макул деп келдим. Өзүм чапсам деп Ой. Анан баягы жогорку лиганын жоопкерчилиги чоңураак да. Жоопкерчиликти моюнга алып келдиңиз. Ооба. Жакшы оюн көргөзөбүз, аракет кылабыз.